Кыргыз гидтери эмне менен сыймыктанып, эмнеден уялат? Сиз гид болуп иштейсиз. Чет өлкөдөн туристтер келди дейли. Кыргызстандан эмнеси менен сыймыктанып, эмнени көрсөтүүдөн уялат элеңиз? Дал ушул суроолорго кыргыз жергесинин жакшысын ашырып, жаманын жашырып таанытууга аракеттенген гидтер менен маек куруп жооп алдык. Эл туристтерге кызмат көрсөтүүнүн жолдорун өздөштүрө баштады. Элдияр Кудайбергенов профессионалдык гид кызматын көрсөтүү менен алектенгенине 3-4 жылдын жүзү болуп калды. Ал гид абдан кызыктуу кесип экенин белгиледи. Нарын аймагында туристтерге гид кызматын көрсөтөм. Гидтин эң башкы куралы бул тил. Гидтин милдети бир гана жол көрсөтүп коюу эмес. Алар өз жерин башка элдин адамдарына жакшы жактан таанытып, көз карашын туура багытка буруусу керек. Ушул кезге чейин бир дагы турист Кыргызстандан кетерде жаккан жок дегенин уккан жокмун. Туристтер келгенде биздин жер тууралуу кайдан маалымат алганына кызыгып сурайбыз. Алар көпчүлүк учурда интернеттеги блогерлер жүктөгөн сүрөттөр, ажайып кооз жерлер тууралуу жазгандарын окуп, анан силердин өлкөнү тандап келдик деп айтышат. Ошол себептен келген туристтин көз карашы бирден-бир гидтин берген багытынан көз каранды болот. Жаратылышынан тышкары туристтер кыргыз элине абдан суктанышат. Биздин меймандостугубуз бар. Ал жай турмушун өткөрүп, борбордон алыс жакта тиричилик кылып жаткан элдин арасында жашап эле жатат. Тили буруу адамбы, кыргызбы же башкабы, баарына бирдей мамиле кылып, кымызын сунган малчынын же болбосо жөнөкөй эле айылдын ичинде өз оокатын кылып жүргөн бир үй бүлөнүн күнүмдүк тиричилиги туристтерди абдан кызыктырат. Тыйындын эки бети бар дегендей эле мекенибизде туризм тармагына көп көңүл бурулбаганы өкүндүрөт. Буга мамлекеттик деңгээлде көңүл буруу керек. Эл көп барып эс алган жайлардагы таштанды салуучу урналар, дааратканалардын жоктугу ыңгайсыздык жаратат. Туш келди ыргытылган таштандыдан уяласың. Эгер туризмдин жөө түрүн тандаган турист менен сапарга чыгып калсак, кап көтөрүп алып, жолду катар таштанды терип чыккан учурларыбыз да болот. Билсеңиз, жылдан жылга элдин түшүнүгү өсүп келе жатат. Тоого мал бакканы же жайлоого чыккан жергиликтүү тургундар азыр кызмат көрсөтүүнүн жолдорун үйрөнө башташкан. Алар кымыз сатышат, ошондой эле конок үй кылып жасалгалуу боз үйлөрдү тигип, эс алуучуларга жана туристтерге кызмат көрсөтүшөт. Эл өзү эле ушинтип эптеп тиричилик кылып жатат. Мунун арты менен туристтерде ушундай жарыксыз, интернетсиз баары табигый жасалмалуулугу жок турмуш тиричиликке тартылып көрүүнү эңсеп келишет. Кошумчалай кетчү жагдай биздин элдин тамак рациону абдан оор. Келген коноктордун организми тамактануучу жайлардын тамагын көтөрө албай кыйналышат. Вегетариан адамдар да көп келишет да. Биздин кафелерде аларга ылайыкташкан тамак рационун менюдан табуу мүмкүн эмес. Кыргызстандын тоолоруна шарт түзүүнүн кажети жок. Туристтик операторлордун Кыргыз ассоциациясынын аткаруучу директору Нурбек Сапаров гидтердин маселелери тууралуу сөз кылып, Европадагыдай шарттарды түзүүнүн кажети жок деген пикирин айтты. Биздикиндей ак кар баскан чокулар, карагай чер каптаган тоолор, шылдырап аккан кашка тунук суулар башка жерлерде жок дейсизби? Албетте бар, бирок андай жерлерде баардык шарттар каралган, заңгыраган жолдор курулуп, жарыктандырылып, суу чыгарылып, адамзатына керектүү баардык кызматтар көрсөтүлөт. Бул табигый нерсени бузуп, адамдын колу тийген, буту баскан жапайы жандыктар байырлабай калган жерге айланат. Кыргызстанга келген туристтер дал ушундай картинаны көргүсү келет. Алар жапайы, адам буту баспаган жаратылышка тартылышат. Кыргыздын жөнөкөй үй бүлөлөрү, биздин ар кандай салт санааларыбыз, айылдагы жай турмуш, мал чарбачылык, дыйканчылык менен алектенген жашообуз алар үчүн кызык. Мындан тышкары кол-өнөрчүлүк ар бир кыргыздын оон салып ырдай ала турганы, манас айтып, түрдүү таланттарга бай болгону да чет элдиктерди таң калтыра алат. Эми терс жактарына келсек, мен мекенибиз жана анда жашаган эл тууралуу жаман пикир айтуудан алысмын. Болгону элибиз бир аз түшүнүгүн оңдоосу керек. Чет элдик турист экенин көргөндө эле андан бир нерсе же акча өндүрүп калууну эңсеген шылуундар жок эмес. Жакын арада эле бир окуя болду. Баткенде бир жаш бала туристтин бир нерсесин тартып алууга аракет кылыптыр. Аны ошол жердеги туристтер менен чогуу жүргөн топ кармап алып, ата-энесин алып барса, уялганын ордуна айылдаштарын чогултуп тигилерди сабоого аракет кылышыптыр. Меймандар качып кетип кутулушуптур. Ушул сыяктуу окуялар байма-бай катталып турат. Мындан тышкары таксисттер да туристтерге орой мамиле кылып, ашыгыраак акча өндүрүп, капчыгын бир топ эле жукартып коюшат экен. Бейиштей жериңерди баалабайт экенсиңер. Туристтерге жер тааныткан гидтердин баяны биздин табиятка туристтердин суктанганын сүрөттөп жеткире албайм.
Мирлан Акматалиев бизге иш үстүндө жүргөндө жооп берди. Суусамыр өрөөнүндө туристтер менен жүргөнүн айткан Мирлан мырза кесибинин ысык суугун баяндады. Бизге кайрылып туристтик агенттиктердин жана гидтердин үнүн элге жеткирип жаткан сиздердин гезитке рахмат. Гид кызматын көрсөтүп иштегениме 4 жылдын жүзү болду. Биздин жумушубуз абдан кызыктуу. Эң башкысы эл менен иштейбиз. Анткени туристтер сөзсүз эл аралап, Кыргыздын айылдарын, шаарларын кыдырмайынча кетишпейт. Туристтер бири-биринен кескин айырмаланып турат. Бир адам менен чогуу жүрүп, топтогон тажрыйбаңды башка топ же башка адам келгенде колдоно албай калышың ыктымал. Ар бирине өзгөчө мамиле керек болот. Алгачкы күндөр туристти адам катары окуу менен өтөт. Мындан тышкары жер көрөсүң. Мисалы Кыргызстандын бардык булуң бурчун билүү мүмкүн эмес да. Мен деле туристтерди ээрчитип жүрүп эле Кыргызстандын географиясын үйрөндүм десем болот. Гидтерди өлкөнүн жүзү катары эсептейм. Анткени турист аэропорттон түшкөндө эле аны менен өз тилинде сүйлөшкөн бул кет. Гидтердин дагы бир өзгөчөлүгү алар өз жерин, өзүнүн элин башка өлкөгө жакшы түшүндүрүп берүү. Мен араб өлкөлөрүнөн келген туристтер менен көп иштешем. Алар какыраган чөлдө, табияттын мээ кайнаткан жайынан башка мезгилин көрбөй жашаары талассыз. Чөлдөр канчалык адам тарабынан өздөштүрүлүп, саңгыраган мегаполиске айланса дагы, табигый жаратылыштан рахат тартуулабаса, биздин жерге келип ынанып кеткендер бар. Туристтердин биздин жаратылышка, абага, сулуу табиятыбызга суктанганын мен сөз менен айтып жеткире албайм. Алардын суктануусун көрүш керек, ошондо гана өз жериңдин баркын сезесиң. Биз мисалы шаардын ысыгынан качып тоого же шаардын чекесине башка региондорго чыгып кетип салкындап эс алабыз. Ал эми алар 1000 чакырымдап жүрсө деле мээ кайнаткан ысыктан качып кутула алышпайт да. Улам башка регионго өткөн сайын абанын температурасын өзгөрүп турганына, ар бир аймактын өзүнө тиешелүү жаратылышы жана абасы, суусу болоруна таң калып бүтүшпөйт. Мен бир маанилүү нерсе деп айтат элем, бул даараткана маселеси. Туризмди өнүктүрүү үчүн чоң-чоң мейманканаларды куруп, жолдорду даңгырата салып коюш керек. Бирок ага азыр каражат жок деп эле асманга түкүрүп жатабыз. А эмнеге майда нерседен баштабайбыз? Мисалы ошол эле даараткана куруу маселеси. Көчөлөрдө жүргөндө туристтерди кайда киргизерибизди билбей уялабыз. Сууга ушунчалык бай экенсиңер, эмне үчүн даараткана куруп койбойсуңар деп сурай беришет. Айтор даараткана тууралуу айтсак, сөзүбүз өтө узарып кетет. Мындан тышкары жол маселеси. Мисалы туристтерди алып бара турган эс алуу комплекстери бардык шарттары менен болгону менен шаардан же калк жайгашкан пункттан обочороок тоо тарапта жайгашат. Баарыбыз билгендей эле мындай комплекстердин ээлери чиновниктер, бизнесмендер же бай адамдар. Жөнөкөй адам андай көрсөткөн кызматтарды, кымбат болгон комплекстерди куруу үчүн каражаты жок да. Мына ушул эс алуучу жайларга баруучу жолдор өтө начар. Мынча сонун төгөрөгү төп келген жайды куруп иштеткенге жараша, ага алып барган жолду да оңдоп койсо болот беле. Көр азабын көрүп араң жетип кайра кайтчу жолду эстегенде туристтердин эс алганы эсинен деле чыгып кетет. Мындан тышкары туристтерге көрсөткөн кызматтар үчүн баанын 2-3 эсе кымбат акча алган учурлар бир аз өкүндүрөт. Мисалы бир боз үй тигип коет дагы анда көрсөтүлгөн шарттар сураган суммасына жооп бербейт. Туристтердин экинчи ирет биздин өлкөнү тандап келиши үчүн ушул сыяктуу шарттарыбызды оңдоп, жаман адаттарыбыздан арылышыбыз керек. Көчөдө жаткан маздар үчүн туристтерден уялчумун. Элдияр Кудайбергенов дээрлик былтыр келген туристтер менен иштешип жаткан учуру. Ал биздин жерди жактырып калышып, кайрадан келген туристтер жылдан жылга көбөйүп жатканын айтат. 2011-жылдан баштап гид катары иштей баштадым. 2014-жылдан тартып бул ишке активдүү кириштим. Туристтер Кыргыздын маданиятына кызыгып келишет. Башка жактарда бизди жапайы көчмөн калк деп кабыл алышат экен. Алар келип эле ушул сыяктуу суроолорду бере баштаганда биз кыйла өнүккөн аймактарга алып барып тааныштырабыз. Алар биздин өнүккөн турмушубузду көрүп ойлорун өзгөртүшөт. Өлкө тууралуу кимден угуп келишерин көп сурайбыз. Туристтердин көбү интернет аркылуу саякаттоочу өлкөлөрдү таап, турларга чыгышат эмеспи? Бир туристтин айтымында башта Казакстан тууралуу маалымат топтоп, коңшу өлкөнүн маалыматтарын чогулта баштаган экен. Анан эле Кыргызстан жөнүндө окуйга алып изилдей баштайт. Казакстанга салыштырса, Кыргызстан ага кыйла сырдуу, кооз сезилип, анан биздин өлкөгө келүүнүн жолун издеп баштаптыр. Келип эле биздин жерди жактырганын айтты. Мен мындан бир нече жыл мурун гид кызматын көрсөтүүнү баштаганда көзүмө мас адамдар көп көрүнө берчү. Айылда же шаар жерлеринде деле адамдарды мас болуп көчөнүн жээгинде уктап жатканын көрүп калганда туристтерден абдан уялчумун. Азыр эми мындай көрүнүш дээрлик жок эсе, ичкиликке массалык түрдө берилген заман өттү окшойт деп калам. Мындан тышкары биздин кыргыздардын эң жаман адаты туш келди таштандыргытуусу. Өзү жашап, абасынан дем алып, суусунан ичип жаткан жерге таштандыргытып рахмат айтканыбыз
эң жаман көрүнүш. Туристтер бейиштей жериңерди баалабай булгай берет экенсиңер дешет. Туристтен эмне үчүн күйөөгө тийбейсиң же ала албайсың деп сурай беришет. Биздин менталитетибиз жана жашоого болгон көз карашыбыз чет өлкөлүктөр үчүн бир аз башкача келет эмеспи? Биз да аялбы, эркекпи, эртерээк турмуш куруп, бала үчүн жашап, күйөөңө же аялыңа, балдарыңа өмүрүңдү арнап коюп, өзүбүз үчүн гана аз гана убакыт бөлүп же таптакыр эле убакыт бөлбөй жүрүп өтүп кетебиз. Европада же чет жакта бул көрүнүш бир аз башкачараак. Туристтер келгенде жергиликтүү калк менен баарлашууну жактырышат. Албетте, бул учурда гид котормочу болуп берет да. Эгер туристтин бойдок экенин билсе, ал 30дан ашып 40 жашка чамалап калган болсо, аны уккандар чоочуп таң калып: эмне бойдок жүрөсүң? Аял албайсыңбы? Же күйөөгө тийип бала төрөбөйсүңбү? Карып кеткен турбайсыңбы?» дей беришет. Мен алардын эмнеге таң калып жатканын түшүндүрүп беришим үчүн узун кылып алгач менталитетибиз тууралуу айтып, анан тигилердин айтканын которуп берүүмө туура келет. Мындай учурлар абдан көп, бирок жалпы жонунан мен дагы ушул кезге чейин Кыргызстан тууралуу жаккан жок деген пикир айтып кеткен туристти кезиктирген жокмун. Мисалы, мен быйыл дээрлик былтыр келген тааныш туристтер менен эле кайра иштешип жатам. Эгер биздин жер жакпаса, алар кайтып келишпейт болчу.